10 январда референдумдун катышуучулары тизмесине кирген жарандар гана добуш берүүгө укуктуу. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын кайрылуусунда жазылган. Ага ылайык 18 жашка толгон биометрикалык каттоодон өткөн атуулдар башкаруу формасын тандай алат. Сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылган жана шайлоо укугунан ажыратылгандар катыша албайт. Добуш берген күнү референдумдун катышуучуларынын тизмесине кирген жарандар гана тандоого укуктуу. 3w.tizme.gov.kg мамлекеттик порталында шайлоо участкаларында илинип турган шайлоочулардын алдын ала тизмеси референдумдун катышуучуларынын алдын ала тизмеси катары колдонулат. Аталган порталдан же шайлоо тилкесиндеги тизмеден өзүңүздү карап алсаңыз болот. Ошондой эле 119 кыска номуруна чалып тактоого мүмкүн. Референдумдун катышуучуларынын тизмесинде жок болсоңуз же маалыматта каталарды байкасаңыз 29 декабрга чейин паспорттун көчүрмөсүн тиркеп, белгиленген үлгүдөгү арыз менен тийиштүү шайлоо комиссиясына кайрылууга укугуңуз бар. Ал эми биометрикалык маалыматтарды тапшырбагандар жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборлорунан жана жарандык абалды каттоо актысы, калкка паспорт берүү жана мамлекеттик каттоо кызматынын ведомстволук түзүмдөрүнөн биометрикалык каттоодон өтсө болот. Кыргыз Республикасынын активдүү шайлоо укугуна ээ болгон жарандары бардыгы катышууга укуктуу. Катышаарда ошол жалпы республика боюнча бирдиктүү округ болгон үчүн ошол жогорку Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоого даярдалган тизме менен ошол тизмени эле ошо референдумдун катышуучуларынын тизмеси кылып акыркы тизмени түзүлүп берилет. Ошол тизменин негизинде шайлоого катышууга укук алат. Шайлоого катышууга укук алыш үчүн дагы ар бир жаран өзүнүн каттоосу бар жерде шайлоо тилкелерине киргизилет жана сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматын тапшырыш керек.